Саламатсыңар балдар. Силерди кайрадан экран алдында көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз силер менен жандуу организмдердин жана өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү деген теманы карамакчыбыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө бир канча суроолор бар. Ошол суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Анда биринчи суроо. Жандуу организмдердин көп түрдүүлүгү эмнеге байланыштуу? Экинчи, өсүмдүктөрдүн түзүлүшү боюнча кандай топторго бөлүнүшөт? Үчүнчү, дарактар, бадалдар жана чөптөр өз ара эмнеси менен айырмаланат? Төртүнчү, кандай өсүмдүктөр 1 жылдык, 2 жылдык жана көп жылдык деп аталат? Мынакей балдар, ушул суроолор үстүнөн жооп алмакчыбыз. Анда сабакка даяр болсок, дептер, ручкаларыбызды алып, керектүү жерлерин жазып отурсак болот. Анда биз сабагыбызды баштайлы. Организмдердин көп түрдүүлүгү алардын жашоо шартына жараша болот. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрдүүлүгү алардын өскөн, жашаган жери менен шартталган. Жер бетинде өсүмдүктөрдүн 500 000 түрү жана жаныбарлардын 1,5 миллиондон ашык түрү бар. Кийинки өсүмдүк жөнүндөгү илим эмне деп аталат? Өсүмдүктөр жөнүндөгү илим ботаника деп аталат. Ал грек сөзү ботания деген сөздөн келип чыккан. Ботаника илими 15-кылымда тез өнүгүп, улам жаңы тармактары пайда болгон. Байыркы грек табияттануучу Теофраст ботаниканын атасы делет. Аны биз буга чейинки сабактан билип кеткенбиз. Өсүмдүктөр түзүлүшүнө жараша экиге бөлүнөт. Аларга төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр, буларга балырлар кирет. Ал эми жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр, бир канча өсүмдүктөрдүн түрү кирет. Аларга ринофиттер, плавундар, мохтор, папоротниктер, жылаңач уруктуулар, жабуу уруктуулар жана гүлдүү өсүмдүктөр кирет. Булардын бардыгын быйыл биз 6-класстын темасында карап чыгабыз. Эми төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөргө токтолуп өтөлү. Төмөнкү түзүлүштө өсүмдүктөрдүн денеси талом деп аталат. Ал грекче таос, жашыл бутак деп аталган. Татаал түзүлүшкө ээ эмес тамыры, жалбырагы, сабагы жана башка органдары болбогон өсүмдүктөр кирет. Өкүлү бул сүрөттө көрүнүп тургандай бир клеткалуу жана көп клеткалуу балыр болуп эсептелет. Ал эми жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр эмне үчүн алар жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр деп аталып калган? Себеби жогорку түзүлүштө өсүмдүктөрдүн денеси ар түрдүү ткандардан түзүлүп, органдарга бөлүнөт. Мисалы, бул сүрөттөн көрүнүп тургандай, жалбырагы, сабагы, тамыры бар өсүмдүктөрдүн ар бир органынын өзүнүн аткарган кызматы болот. Жер бетиндеги өскөн өсүмдүктөр көп түрдүү болушу алардын климаттык алкактык зоналарга жараша болот. Климаттык алкактык зоналарга жараша биз өсүмдүктүн башкача айтканда өскөн жерине жараша муз каптаган альпы чокулары, андан кийин субальпы, токой, шалба жана тала өсүмдүктөр деп бөлүп кетебиз. Өсүмдүктөр өскөн жерине жараша аларды биз бир канча топторго бөлөбүз. Биринчи бул токой өсүмдүктөрү, экинчи шалба өсүмдүктөрү, үчүнчү тала өсүмдүктөрү, төртүнчү суу өсүмдүктөрү, бешинчи чөл өсүмдүктөрү. Эмне үчүн балдар булар ушундай аталып калган? Ар бирөөнү азыр кененирээк токтолуп өтмөкчүбүз. Эң алгач биз токой өсүмдүктөрүнө көңүлүңөрдү бурмакчымын. Токой бул бир нече түрдөгү дарак, бадал өсүмдүктөрүнөн туруп, белгилүү бир аймакты ээлейт экен. Аны төмөндөгү сүрөттөн көңүл бурсаңар болот. Бул жерде бир канча зоналарда жайгашкан токойлор келтирилип атат. Токойлордун ошол зоналарга жараша жайгашышы боюнча биз аларды жазы жалбырактуу токойлор, аралаш токойлор, тайга токойлору, субальпы жана альпы болуп
бөлүнөт экен. Кийинки көрсөтүлө турган видеодон мен силерге Кыргызстанда жайгашкан Арстанбап жаңгак мөмө токойун көрсөтмөкчүмүн. Бул токой дүйнөдөгү эң чоң жаңгак мөмө токой болуп эсептелет. Бул жерде дүйнөдөгү эң эбегейсиз чоң аймакты токой ээлеп жатат. Токойдо Арстанбап шаркыратмасы да жайгашкан. Жыл сайын бул жерде канчалаган тонна жаңгак чогултулат. Ал дүйнө жүзүнө экспорттолот. Кийинки балдар, шалбы өсүмдүктөрү. Бийик тоо этектеринде жана узакка суу жайылган жайылмаларда өсүүчү өсүмдүктөрдү биз шалбы өсүмдүктөрү дейбиз. Шалбы өсүмдүктөрүнө кайсылар кирет дегенде, аларга ыраңдар, даңгүлдүүлөр, ат кулак, ак сокто жана башка көптөгөн өсүмдүктөр шалбы өсүмдүктөрү болуп эсептелет. Аны төмөндөгү видеодон көрсөңөр болот. Бул видеодо бир канча шалбы өсүмдүктөрү көрсөтүлөт жана ал жерде көптөгөн өсүмдүктөр чогултулат. Эрте жазда гүлдөп, кеч күзгө чейин уланат. Биздин Кыргызстанда дагы токой этектеринде ушундай шалбы өсүмдүктөрү өсөт. Тала өсүмдүктөрү негизинен даңгүлдүү өсүмдүктөр жана кургакчылыкка, сууктукка чыдамдуу көп жылдык чөө өсүмдүктөрү үстөмдүк кылуучу өсүмдүктөр кирет. Аларга тойт өсүмдүктөрү, дан өсүмдүктөрү, чанактуу өсүмдүктөр өстүрүлөт ал жерде. Азыр коюла турган видеодон биз тала өсүмдүктөрүн көрүп кетебиз. Бул ажайып ысык көлдүн жээгинде жайгашкан тала зонасы болуп эсептелет. Бул жерде силер көрүп тургандай эле тойт өсүмдүктөрү дагы өстүрүлөт. Бул тойт өсүмдүгү беде болуп эсептелет. Эми кийинкиге токтололу. Нымдуу жер өсүмдүктөрү, башкача айтканда, жаратылышта сууну жакшы көргөн өсүмдүктөр да бар. Алар суу астындагы кыртышка бекип, жана төмөнкү бөлүгү гана сууда туручу суу өсүмдүктөрү болуп эсептелет. Негизинен суу өсүмдүктөрүнө балырлар, суу калемпири, лотос, амазонка викториясы жана башкалар кирет. Негизинен дарыя, көл, деңиз, океан жээктеринде жана түбүндө өсүүчү жана саз өсүмдүктөрү кирет экен. Азыр коюла турган видеодон силер суу өсүмдүктөрүн көрө аласыңар. Бул видеодо кадимки лотостун суу бетинде өскөнүн көрүүгө болот. Бул жерде лотос көлү гүлдөп атат. Дүйнөдө эң ажайып гүлдөрдүн бири болуп саналат бул дагы. Кийинкиге токтололу. Бул чөл өсүмдүктөрү болуп саналат. Башкача айтканда, бул жерде ным жетишсиз аймакта өсүүгө ылайыкташкан өсүмдүктөр кирет. Бул жерге жаан-чачын жаабаган же өтө эле аз жааган шартта өсүшөт экен. Негизинен булар тропика
жана субтропик алкактарда кеңири тараган. Чөл өсүмдүктөрүнө сөксөл, кактустар, шыбак, чекенди, камгактар жана башкалар кирет экен. Биздин Кыргызстанда өсүп аткан өсүмдүктөр чөл өсүмдүктөрү эмес, алар жарым чөл өсүмдүктөрү болуп саналат. Бул видеодон биз кактусту көрүүгө болот. Алар өз мекенинде бийик болуп өсүшөт. Суу жетишсиз бул жерде көрүнүп тургандай эле. Биздин Кыргызстанга алынып келип аткан кактустар декоративный деп коет. Башкача айтканда кыйыштырылып алып келген кактустарды көрүүгө болот. Мынакей бар. Биздин ар бир үйдө өсө алат. Ошентип балдар биз өсүмдүктөрдүн өсө турган жерин билип кеттик. Эми кийинки өсүмдүктөрдүн ар түрдүү болушу бир гана климаттык шарттардан тышкары алардын тиричилик формасына да байланыштуу экен. Биз өсүмдүктөрдүн тиричилик формасына жараша биз аларды дарактар, бадалдар, чөп өсүмдүктөрү деп бөлөт экенбиз. Анда эмне үчүн ушундай экенин токтолуп өтөлү. Алгач дарактарга токтололу. Дарактар булар көп жылдык жыгаштанган, сабактары ийри өсүмдүктөр кирет. Ири сөңгөктүү, бутактанган бир гана сабагы болот. Мисалы, дарак өсүмдүктөрүнө терек, биз билген, кара жыгач, акация. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң дарактардын бири булар баобаб, секвоя, эвкалипт жана башка дарак өсүмдүктөрү кирет. Ал эми дагы башка дарак өсүмдүктөрү бар, алар мөмө өсүмдүктөрү айтылат. Аларга биз билген алма, өрүк жана башкалар дагы кирет. Туле дарагы дүйнөдөгү эң чоң дарак болуп эсептелет. Туурасы 58 метр. Бул дарак 3/1 өсүп калган деп ойлошкон, бирок кийин ДНКнын жыйынтыгында бир эле өсүмдүк болуп чыккан. Ал эми бул дарактын аты Ажыдар дарагы деп аталат. Бийиктиги 10 метрге жетет. Бул дарактын өзгөчөлүгү даракты кыйганда кан сыяктуу суюктук агып чыгат. Ал эми бул дарактын аталышы жашоо дарагы деп аталат. Бахрейн өлкөсүндө жайгашкан. Ал өскөн жерде бир дагы өсүмдүк өспөйт жана суу дагы жок. Тамыры жерге терең кирип, сууну соруп алат. Жашап жатканда 4000 жыл болду. Ал эми бул дарактын аты күн желели эвкалипт дарагы. Бул өсүмдүктү боеп койгондой көрүнөт. Бирок бул жаратылыштагы өзүнүн түзүлүшү ушундай. Бул Филиппин аралдарындагы эң уникалдуу дарак болуп эсептелет. Ал эми бул дарак банян дарагы деп аталат. Камбоджадагы эң уникалдуу дарак болуп эсептелет. Тамыры бат жайгандыктан камды толук айлап калган. Жана бул өсүмдүктүн тамыры жаратылыштагы табигый көпүрө да болуп эсептелет. Ал эми бул өсүп аткан өсүмдүктүн аты тайын дарагы. Сырткы көрүнүшү боюнча бири-бирине окшогон уникалдуу дарактар болуп эсептелет. Ал эми дүйнөдөгү эң бийик өскөн дарак бул секвоя болуп эсептелет. Анын узундугу 803 метр, туурасы 33 метр келет. Азыркы учурдагы эң узак жашаган секвоя өсүмдүгүнүн жашы 2800 жыл болуп эсептелет. Кийинкиси бул бадалдар экен. Бадалдар дарактан айырмаланып, алардын сөңгөгү жер бетинен тартып, бутактанып баштайт экен. Мисалы, бадалдарга биз бөрү карагат, малина, сирен, шилби, ит бурундарды киргизсек болот экен. Кийинкиси чөп өсүмдүгү. Чөп сабагы жыгаштанган эмес, сөңгөгү жок, көпчүлүгү жыл сайын кураган өсүмдүктөр экен. Кээ биринин жер астындагы бөлүгү гана калат экен. Ал эми бардыгынын сабактары кыска. Ал эми айрымдарынкы гана узун болот.
Мисалы чөп өсүмдүктөрүнө куурайды киргизсек, бака жалбырак, ала бата, койчу баштык, какым жана башка өсүмдүктөр кирет. Эми чөп өсүмдүктөрү өз ичинен кайра 3кө бөлүнөт экен. Алар 1 жылдык, 2 жылдык жана көп жылдык болот экен. Ар бирөөнө токтоло өтөлү. 1 жылдык өсүмдүктөр өз айтып тургандай эле булар жазында уруктанат, өнүп чыгат, кайра уругу жана мөмөсү бышкандан кийин куурап калган өсүмдүктөр экен. Аларга койчу баштык, ала бата, темир тикен, үт жүзүм жана башка өсүмдүктөр кирет. Ал эми 2 жылдык өсүмдүктөр булар биринчи жылы сабактары, жемиш тамырлары, жалбырактары өрчүйт. Экинчи жыл болсо өркүндөрү өсүп чыгып, гүлдөп, урук берип, анан ошол жылы күзүндө куурайт экен. 2 жылдык өсүмдүктөргө мисал сабиз, кызылча, капуста, түрп жана башка өсүмдүктөр кирет. Кийинкиси балдар бул көп жылдык өсүмдүктөр. Көп жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн урук мөмөсү бышып, сабактын жалбырагы куураса деле жер астындагы органдары тирүү болот. Аларга ыңгайлуу шарт болсо эле өсүп чыга берет. Мисалы көп жылдык өсүмдүктөрүнө беде, какым, бака жалбырак, уйгак жана башка өсүмдүктөр кирет. Алардын сүрөтүн экрандан көрсөңөр болот. Биз сабактын жүрүшүндө жандуу организмдердин көп түрдүүлүгү, анын ичинен өсүмдүктүн ар түрдүүлүгү эмнеге байланыштуу экенин жана өсүмдүктөрдүн жашаган чөйрөсүнө жараша кандай аталарын билип кеттик. Андан сырткары өсүмдүк тиричилик формасын билдик. Эми сабактын жүрүшүндө билип кеткен нерселерибизди кайталап кетсек, анда көңүлүңөрдү кайталоо үчүн суроого урмакчымын балдар. Суроолор берилип жатканда суроонун үстүнөн ойлонуп, туура жообун өз алдынча тапканга аракет кылып отурсаңар болот. Анда балдар биринчи суроого көңүл бөлөлү. Жер бетинде өсүмдүктүн канча түрү таркалган? Асы 300 000, Бсы 450 000, Всы 600 000, Гсы 500 000. Кана балдар, бул суроонун үстүнөн ой жүгүртүп ойлонуп көрөлү. Туура жооп балдар Г вариант экен. 500 000 өсүмдүктүн түрү таркалган. Кийинки суроо. Өсүмдүктөрдү окутуп үйрөтүүчү илим эмне деп аталат? Асы зоология, Бсы ботаника, Всы география, Гсы физиология. Туура жооп балдар Бс экен. Өсүмдүктү окутуп үйрөтүүчү илим ботаника деп аталат. Кийинки балдар. Эмне себептен балыр өсүмдүгү жөнөкөй түзүлүштөгү өсүмдүк болуп эсептелет? Бул суроонун жообун өз алдынча ойлонуп көрсөңөр болот. Ойлонуп көрдүңөрбү балдар? Көрсө, балыр өсүмдүгүндө эч кандай органдары болбойт. Жана бир гана клеткадан турат экен. Айрымдары көп клеткадан турса да жөнөкөй түзүлүштө болот. Ошон үчүн балыр жөнөкөй түзүлүштөгү өсүмдүк болуп эсептелет. Кийинки. Өсүмдүк тиричилик формасына жараша кандай болуп бөлүнөт? Асы дарак, бадал, Бсы бадал, чөп, Всы дарак, бадал, чөп. Кана балдар, бул суроонун үстүнөн да ой жүгүртүп көрөлү. Туура жооп балдар Вс экен. Өсүмдүк тиричилик формасына жараша дарак, бадал, чөп болуп бөлүнөт.
Кийинкиси балдар, өсүмдүк өскөн жерине жараша кандай болуп бөлүнөт? Биз бул токтолуп кеттик балдар. Биринчиси токой өсүмдүктөрү, шалбы өсүмдүктөрү, тала өсүмдүктөрү, суу өсүмдүктөрү жана чөл өсүмдүктөрү болот экен. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.